Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalını görüşlörü, fermerler, amansızdarбы, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге чүй борунан сатылып турган бир куру арашан койлорун көрсөтүп беребиз. Чыгарылыштын мазмунун башында тактап түшүндүрүп берип кетели. Козулуу койлор, кысыр койлор, сүттөн бөлүнгөн козулар айтор ушул чарбадан бардык арашан койлор сатыкка коюлуп атат. Кызыккандар болсо көрүңүздөр. Партия кылып көрсөтөбүз. Могу козулары сүттөн бөлүнгөн койлорду көрсөтүп атабыз. Андан кийин козулуу, токтуу, жаш козуларды көрсөтүп беребиз. Анда эмесе көрүп туруңуздар, биз учурда Ленский айылын билесиздер, Алматинка объезднойдон ылдый кегенде. Ошо Ленский тараптагы Константиновка деген айылда турабыз. Но биринчи партияда 17 баш кой, жаштардын линияларын тактай турган болсок, сол жак жаагында бир деген ак жазуусу бар. Ошол койлор стариктин линиясындагы койлор болот. Мисал үчүн, мынтип чоң койлорду карап коюңуздар. Мынау чоң койлор, мынау койду кулагын ары бери көтөргөндө агыш жазуу турат бир деген, Ошону сиздер дагы көрүп туруңуздар. Мына бери карап чыгып атат, эми сол жак жаагы көрүнөт. Мына чоң койлорду жакшылап карап туруңуздар. Басканда кулагынын астында бир деген жазуусу бар. Айрыкча мына чоң койлор байкелер, Ушулардын линиясы старик, калган жаштары ушунун кыздары. 2-4 тиштер. Могу жаштардын 2-4 тиштердин линиясы Иссыкульский принц. Мисалы мынулар, агы жок мына чекедегилери. Жашы. Мунун астындагы да бир деген турат, кулагы тосуп турат. Аны мен сиздерге бир көрсөткөнгө мына койлорду көрдүңүздөр, мына ушундай жарымы ошондой койлор. Эми кулак баш, өңдөрүнү, экстерьерлерини жакшылап караңыздар, Ушул жерден көрсөтүп берели. Баасын аягында түң айтабыз. Баарына баасы бир коюлат. Бир арашан чарбасын жалпы колума киргизейин дегендер болсо, мына ушул чарбаны сиздерге көрсөтүп берели. Мына партияда 17 баш уктуңуздар. Эне кыздар бул жерде. Мисалы мынагу мына бир деген жазуусу турат, кулагынын астында. Ушундай жарым ушундай койлор байкелер. Куйруктарыны, өңдөрүн көрдүңүздөр, особо темная кой жок. Бойлору 90+ койлор да бар экен, 85-тиктери да бар. Эми короо, чыныгы короо болгондо жашы чоң бар, жашы ар кандай, бою ар кандай болот, экстерьери ар кандай болот. Бирок көрүп турасыздар. Артыкчылыгы бир короо, бир линиялар, значит, эне кыз почти бир типтүү десе да болот. Мына көрдүңүздөр, түү бар, теги бар деген нерсе. Ары бери айдап көрсөтөлү. Кийинки партияларды чыгаралы. Константиновкага келип көрсөңүздөр, толук түшүнөсүздөр, койлордун кандай экенин. Кош. Мына экинчи партиясы чыкты, көрсөтүп коелу. 4 баш козулуу кой. 4 баштын экөөсү эгиз тууган, ошондо 4 козу, эгиздерден 2 башы жалгыз. 12 баш моундай токтулар. Көрдүңүздөр, мына моундайлар, мына асты чоңоюп калган. Ушундай байкелер. Жалпы бул жерде 16 баш экен. Могу 4 баш эме Иссыкульский принц линиясы. Мына эгиздер, могу жерде көрүп коюңуздар. Акыркысы мына кой бүгүн туулду. Мына козу менен мына козу. Бул кала берсин, көрсөтүп коелу. Эгиз аны кетти. Мыналар мына жалкылар. Кыскасы 6 баш козу, 4 кой тууган көрдүңүздөр, Мына тууган койлор мына. Мына токтулардын чоңдору мыналар. Мына дагы бирөө чоң. Булар грузина внучки экен. То есть байкелер, мынагы жаш козулар, анан чоң токтулар бүт бары грузиндин линиясы экен. Грузиндин баласын койгон экен, ошодон түшүптү мына. Кыскасы мына токтулар дагы грузин. Тосуп коюңуз байке. Бул козулуу кой. Бул экинчи партиядагы комплект көрдүңүздөр, Мондай сулуу эркек козу кочкор чиктер жүрөт. Грузин линия, мойте тууган кой бүт принц линия, туалек токту жаш козулар мо жердегилер. Полный грузин линия. Уктуңуздар, тууган койлор принц, токту козулар болсо бүт баары грузин линия экен мына. Мына козулар коңколору чыгып силерге да көрүнүп турат, ушул жаш козулар байкелер. Экинчи партиядагы мына общий комплектке кетти.
берчи. Ушундай. Биринчи партияда 17 баш кысыр кой кетти эле. Мына эркек кооз кочкорлор чыкты, жана ургачылар чыкты эле, көрдүңүздөр эле. Мына коозулуу койлор менен кошулуп. Мына эркектер эсептей коелчу 3 канча 13 баш окшойт, Грузиндин неберелери. Грузинге окшошуп турабы, өзүңүздөр да көрүп атасыздарбы байкелер, Мына жай 3, 6, 9, 10 баш экен байкелер, 10 баш. Мына сонундары мына светлый, горбоносый, куйругу тик мына кетти. Ушулар бүт баары биригип, мына 10 баш эркек коозусу, 12 баш ургач коозусу, 21 баш кой баары кошулуп $70.000 ушуларга сурап атат. Мыналар чоңойтуп, майдалап сата бересиздер. Мисалы, бул жерде тез кете турганы мына светлый коңко, мына каранын бери жагында турган, мына кооз, мына коңко көрдүңүздөр. Грузин линия. Ушуларды акырын сата бересиздер эгер ушул чарбаны баарын алсаңыздар. Ошондо полный бир кетет, $70.000, Бул жана жаш коозулар, жана кичинекей коозулардын бир сулуусу жүрөт. Ошолор бүт баары кетет байкелер, Кыскасы, ушул чарба баары бир сатылып атат. Бир чарбаны колго киргизем десеңиздер, мына ушуну көрүңүздөр, Мына грузиндин 2 мощный баласы бар экен, могу кичинекейлер да чоңойгон сайын ачылса керек. Мисалы, мына бар экен, каранын бери жагында турган. Ушуларды көрө бересиздер. Мына экөө бирок сонун экен, дароо, тез сатыла турган нерсе экен. А могу прям светлый грузин экен, өзү дагы. Ары болсо грузиндин өзүнүн типажына окшош экен. А могунусу болсо светлый грузин. Светлый грузин кир. Мына ушу сонун экен, ушу. Светлый грузин. Шуну алсаңыздар болот, буюрса.